Кыргызстанда өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылды. Анткени менен дыйкандар учурда талааларда кызуу иштеп жатышат. Анткени биринчиден талааларда иштеген адамдардын аралыгы алыс болгондуктан жана ачык жерде иштегендиктен тажилдеттин кооптуулугу анчалык деле коркунуч эмес. Экинчиден дыйкандар азыр азык-түлүгүн эгинтигинин экпесе, күздө кампаларыбыз бош калышы ыктымал. Анткени мамлекеттин азык-түлүк коопсуздугу дал ушул дыйкандардын маңдай теринен көз каранды. Мындан улам биз азыр дыйкандардын иш аракетин сиздерге чагылдыруу үчүн атайын талааларга келдик. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар баке? Эжеке кандайсыз? Эсеп отуруңуздар жакшыбы? Жакшы отурасыздарбы? Биз ушул дыйкандар эмне иш кылып атат, өзгөчө абал маалында деп ошону сураганы келдик байкес. Иштеп атабыз. Мына эгип болдук. Мына чабыкка түшүп атабыз. Чабабыз. Баягы суу түшкөндө үшүп алган жокпу? Жок, үшүп алган жок. Мына жалбырактары жакшынакай эле. Мындай. Булар жок, өзүбүз иштеп атабыз. Жылда рабочилар келчү эле. Азыр эми кулпунай кымбаттайбы, арзандайбы, ол белгисиз. Анан бул карантин болуп атат, Казакстан, Россия жабык го. Бул кулпунайды Россия жебесе, Казакстан жебесе, бул кулпунайлар неме болот? Биз пайда таппайбыз да. Ошакка сатыш керек. Экспорт кылып жөнөтүш керек. Жылда фуралар келип нерлерде турчу, мына Сетранын жолдордо. Быйыл эми билбейм эми. Ачылып калса жакшы жолдор. Ачылбай калса өзүбүз жегенге туура келет. Өкмөт өзгөчө абалда дыйканчылыкка мүмкүнчүлүк жаратмыш болгон менен баары бир кыйынчылыктар көп. Жер семирткичтерди сатып алуу, техникаларды, жумушчуларды алып келүү жагынан дыйкандар дале жабыр тартууда. Талаада кыбырап жаткан дыйкандардын көпчүлүгү эле кулпунай, помидор, бадырак өңдөө, жер жемиштер менен алек болуп жатканы байкалат. Азык-түлүк коопсуздугундагы негизги продукция бул буудай менен арпаны себүүгө кызыктар дыйкандар азыраак. Дүйнөнү тажилдет каптагандан бери экономикалык абал, азык-түлүккө болгон баа туруктуу болбой жатат. Мындан улам көпчүлүк мамлекеттер айрым таңкыз товарларды сыртка сатууну чектеген көрүнүштөр арбын. Мындай абалга Кыргызстанда туш келди. Учурда базарда айрым азык-түлүккө болгон баа көтөрүлгөнү байкалат. Эң керектүү болгон ун маселеси да ойлондурууда. Анткени Кыргызстан 40% тегерегинде гана өзүнүн ун азыктары менен камсыздайт. Калганын көбүнчө Казакстандан сатып алат. Бирок коңшу өлкө унду экспорттоого чектөө киргизди. Айына 30 000 тонна өлчөмүндө квота аныкталганын вице-премьер Эркин Асрандиев билдирген. Анын үстүнө казак тараптан ундун келиши да кымбат болуп жатканын жогорку кеңештин жыйынында депутат Чыныбай Турсунбеков айтып чыкты. Өкмөт ички базарда ундун баасын көтөрбөстүн айласын көрүп жатканы менен ишкерлер кыйынчылыкка туш болду. 90 сом макарон коюп атасыңар. Аны элге жеткенде канча сом болот билесиңерби? Унга болуп тур 20 сом койдуңар. Буудайдын баасы да 20 сом болуп атат. Мына азыркы эле силер айткан курс боюнча. Кандай болот бул? Уруксат этсеңиз, бул суроого антимонополия орган жетекчиси бул жерде жооп берип койсо. Жооп берчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Унга болгон МКЦ ушул баа буга чейин коюлган болчу, бул өзгөчө абал кирелекте. Азыр ушул мукамолдордун ассоциациясы бизге кайрылуу болгон, азыр жакын күндөрдө биз кайрайбыз ал унга болгон бааны. Кече эле чыгарбадыңарбы силер? Кече чыгарганда 90 сом макаронго коюп атасыңар. Макаронго Өкмөт өзү 30 сом 50 тыйын оптом мукамолдор 30 сом 50 тыйындан өйдө сатпаш керек деп унга коюп атат. Анткени себеби анда силер таап берген баада. Силер бир өндүрүшчү менен сүйлөшпөй туруп эле өзүңөр ойлоп таап эле коюп атасыңар бааларды. Жо биз буну эми Силер кимдин кызыкчылыгын ойноп атасыңар? Бүгүнкү күндө мен билем, мына баары силер жакшы билесиз, Кыргызстан дагы саясат, экономика ошо контрабандага багытталган саясат болгон. Ошо менен күн көрүп келген. Ошо менен дагы күн көрөбүз деген саясат болуп атат да. Аны менен алыска бара албай турганыбызды көрүп атпайбызбы эми? Азыркы күндө көрүп атабыз да баарыбыз. Мына өкмөт көрүп атасыңар силер. Ошон үчүн жалдырап атасыңар. Мурда иштеп аткан Кыргызстандагы өндүрүштөр 2 эсе эмес, 5 эсе түшүп кеткенин көрдүңөр. Ошончо киши ишсиз калганын көрдүңөр. Дале өзүңөр өкмөт мен жакшы билем, өткөн жума деле контрабандистке жалдырып атасыңар. Контрабандисттер чогултуп алып, айланайындар контрабанда алып келип бергиле деп. Баягы эле саясат өзгөргөн жок саясатыңар. Аларга жалынып атасыңар, бирок 1000 жалынгыла контрабанда мүмкүнчүлүк болсо силердин жалынбасаңар да алып келет алар. Силер жалынбасаңар да алып келет. Берчиңерди берет.
Maselanda эмес. Маселе кошун өлкөлөрдүн өкмөттөрдүн саясаты келип силерди жарга такып койду. Ошон үчүн силер баягы эле кайра келип өзүңүздүн өндүрүштөргө күч кылып атасыңар да. А бул чыгарган бааңарды көрүп отуруп мен таң калып атам. Кайсы акылдуу киши ушундай нерселерди кылып атат деп. Элди ойлогон киши 90 сом кылабы макаронго. Бир аз өндүрүүчүлөрдөн да сурап койгула бир нерселер. Бааларды коёрдо, бааларды тактаганда, МКЦны койгондо, же башка нерсени өткөндө кандай болот деп. Канча кап келип атасыңар деп. Бирок ишкерлер пайда көргөндөй баада унду базарга кое бергенде албетте карапайым эл кыйналмак. Мындан улам өкмөт карапайым элди кыйнагыча ишкерлерди кыйнап болсо да бааны төмөнүрөөк кармаганга аракет көрүүдө. А ишкерлерге болсо жеңилирээк насыяларды берип сороткондон башка айла жок. Биринчи кезекте бүгүнкү күндө өкмөт жөнөкөй кыйналып турган элдин катмарын ойлоп атабыз. Ошондуктан дагы баага ограничение, баага маселелерди коюуга биз аргасыз болуп атабыз. Андан сырткары сиз айткан өндүрүүчүлөрдү, сиз айтып аткан отраслды кармаш үчүн канчалык критика болгонуна карабастан өкмөт 800 миллионго чейин акча каражатын бүгүнкү күндө сиздерге колдоо иретинде берип атабыз. Андан сырткары жанагы айтылган Россиядан бүгүнкү күндө Кыргызстанга буудай алып келүү боюнча 100 миң тоннага бүгүнкү күндө биздин сүйлөшүүбүз бар. Ошонун 28 миң тоннасын алып атабыз. Калганын сиздерге дагы айттык, мукамойщиктерге. Сиздер алыңыздар. Биз ошол сиздерге берели ошо калганын ошактан сатып алыңыздар деп билесиз. Мына жана мен баяндамамда айткан 220 миллион сомду ун чыгаруучуларга кыска кредит катары кылып бердик. Айтор коңшу Казакстандын ар түрдүү чектөөсүнөн улам азык-түлүк коопсуздугу жаралган бул биринчи учур эмес. Кыргызстан, Казакстан жакын достордон болуп, ЭЭП деген бир тайпада жүргөн менен экономика зыян тарткан учур көп катталууда. Быйыл эми казак белги жылда сатып жүргөн унду күздө жылдагыдай эле береби жокпу күмөн жаратууда. Мындан улам Айыл чарба министрлиги колдон келишинче айдоо жерлерге будайды көбүрөөк эгүүгө сунуш берип жатат. 2013 жылдан бери будайдын көлөмү 100 миң гектарга чейин түшүп кеткен. Азыр бир өзүн министрдин демилгеси менен багы мурунку ФПС деп койчу, ошонун жерлерин багы айыл өкмөттөргө тиешелүү багы арендага берип, тендерлер менен берип жүргөн жерлердин баарын ошол жерлерге көбүнчө ошо будай эгип, будайдын көлөмүн кичине көбөйтөлү деген ойду сунушту берип атабыз да биз элге дагы. Кыргызстан өзүн будай менен камсыздоого ресурсу толук жетиштүү. Бир учурларда будай өндүрүү 90%дан ашканы да белгилүү. Бирок азыр ун өндүргөн ири тегирмендер, будай өстүргөн дыйкандар азайып, ички рынокты 30-40% гана камсыздап жатышат. Дыйкандардын будай себүүгө кызыктар болбой жатышынын себеби Казакстандын будайынын сапаты жакшы. Экинчиден, өздүк баасы арзан болуп жаткандыгында. Бирок ири фермерлердин бири Манас Саматов муну өкмөттүн агрардык саясаты жок болуп жаткандыгында деп эсептейт. Көрүп турасыз. Тегирмендер менен фермерлердин ортосундагы мамиленин формуласы жок. Мамлекет менен фермерлердин ортосундагы мамиленин формуласы жок. Мамлекет менен тегирмендин ортосундагы мамиленин формуласы жок. Эми жалпы формулага кандай көрсөткүч негиз болуп бериши мүмкүн. Ошо тегирмендер дагы, фермерлер дагы иштеп, продукция өндүрүп, киреше табыш керек. Ошонун балансын эсептеп туруп, эгерде бизде казактын будайындай клейкованиясы жок, будайларды өндүрүш кыйын болсо, анда кандай кемчиликтер бар? Мындайча айтканда иреттелген, илимий негиздерге таянган агрардык саясат жок. Экинчи жагынан ундун Казакстандан аткезчилик жол менен ташылып келип жатканы да улам-улам көтөрүлгөн маселелердин бири. 5-каналга берген маегинде депутат Чыныбай Турсунбеков казак уну аткезчилик жол менен кирип жаткандыктан атаандаштыкта ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ишин алсыратып келерин айтат. Мындайча айтканда Кыргыздын экономикасы мына 25 жылдан бери контрабанда негизинде жашап келген. Ошонун негизинде бутка турушту көптөрү. Ошонун негизинде экономикасы жашап келген, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө контрабандисттер менен алыска бара албай турганын түшүнө баштоо деген үмүттөмүн. Өнөр жай, өндүрүш маселелери, товар өндүрүү өзүбүздөн болгондо биз ошол мындай кырдаалдарга туруп бере ала турганыбызды өзүбүз акыбал бүгүнкү жашоо биздин анча-мынча өкмөттөгүлөргө түшүндүрүп атат деп ойлоп атам. Ошон үчүн эч качан ойлобогула. Бирдей конкуренттик шарт түшсө, ата мекендик өндүрүүчүлөр эбак эле жеңип бутунда турмак. Алардын баарын өлтүргөн контрабанда болду.
Кандай болгон күндө да унду сырттан сатып алып жей беребиз деген саясаттын келечеги жок экенин кырдаал көрсөтүүдө. Мындан улам кыргыз бийлиги ун өндүрүүнү колдоого аракет көрүүдө. Парламент будайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Мындан тышкары өкмөт кыска мөөнөттүү жеңилдетилген насыяларды берүүдө. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагим, 5 канал.